Урматтуу телекөрүүчүлөр, баарыбыз билебиз, өлкөбүздөгү эң мыкты курулуш компаниялардын бири KG Group курулуш компаниясы көптөгөн учурларда коомдук фонддорго болобу, жеке адамдарга, шоу-бизнес чөйрөсүндө маданият кызматкерлерине дайыма өзүнүн жардамын берип келет. Бүгүн дагы бизге KG Group курулуш компаниясынын коноктору бизде конокто Бактыгүл Смаева, УК мени коомдук фондунун негиздөөчүсү жана Бурулча Асмаева, дал ушул УК мени коомдук фондунун директору конокто. Саламатсыздарбы? Жакшы келип алдыңыздарбы? Рахмат, жакшы. Кутман таңыңыздар менен деп дагы бир жолу айтып өтөлү. Жана алгач эле албетте өзүңүздөрдүн фонд жөнүндө айтып өтсөңүздөр жана аны тааныштырып өтсөңүздөр. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Азыркы учурда абдан баягы улуу Рамазан айында келип отурабыз. Барыңыздарды кимиңиздер орозо болсоңуздар, мусулман элим орозо кармагандар болсо, баардыгын орозо айы менен куттуктайм. Рахмат. Барыңыздарга эмне тилектер болсо ошолордун баары кабыл болсун. Биздин ушул УК мени коомдук кайрымдуулук фондунун директору ушул менин бир тууган эжем, сүйлөбөйт, мүмкүнчүлүгү чектелген адам, Бурулча. Эми бул коомдун түзүлүшү ушул менин бир тууганым, үй бүлөмдө бир тууганым, 6 бир тууганым сүйлөбөй калгандыгына байланыштуу. Ошолордун укугун коргоо, бул коомдо өзүнүн ордун табуу болуп абдан бир чоң маселелер, көйгөйлүү маселелер болгон үчүн биз ушул коомду ачканга туура келип калды. 3 жылдын жүзү болуп калды. 2017-жылы ачканбыз. Анан азыркы Кудайга шүгүр иш алып барып атабыз. Өз алдыбызча өкмөттү, башка жакты күтүп отурбастан, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар болсо дагы өз аракеттерин жумшап, ушул коомдун иштерин алдыга жылдыруудабыз. Эл менен өзүнүн баягы каражаты болбосо дагы мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша аракет кылып иштерди жасап атабыз. Сиздер кандай көмөктөрдү көрсөтүп келесиздер? Эми биз деген бул жерде жалаң баягы көзү көрбөгөндөрдөн аз, эми сүйлөбөгөн, укпаган, мындай жөнөкөйлөштүрүп айтканда дүлөйдүдүк балдар, кыздар ал жерде жаш курагы чектелбейт. Эми Кыргызстан боюнча болбосо дагы азырынча ушул биздин борбордогу адамдарыбызга баардык социалдык маселелер боюнча биз жардам берип, көмөк көрсөтүп келе атабыз. Бүт бийлик бутактарына болобу, жөнөкөй жерлерге болобу, баардык жерлеринде биз ушул өкүлү катары кат аркылуу жекеме-жеке жолугушууларда мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша жардам берип чечип келе атабыз маселелерибизди. Фонд жөнүндө да кандай эжекебизде бир сиз айтып өтсө? Биз 2016-жылы бардык ушул мүмкүнчүлүгү чектелген өзүнүн теңдүү адамдарыбыз абдан укугу тебеленип, эч кимге баягы үнүбүз жетпегендиктен ушул бийлик бутактарына, өкмөткө жеткирүү үчүн, өз укугубузду мамлекетте ордубузду билиш үчүн ушул коомду түзүүгө туура келди. Өкмөтүбүзгө, бизге жардам берген адамдарыбызга рахмат. Ушул коом түзүлүп калды. Азыркы күндө аздан болсо дагы күч аракетибизди жумшап, ушул коомдун уставдагы чектелүү маселелери менен чечип, биргеликте балдарды мектепке окууга киргизүүдө, жетим жесирлерибизге, ошол эле сүйлөгөн адамдарыбызды жумуш менен камсыз кылууда көптөгөн иштердин үстүндө жүрөбүз. Анан азыркы күндө биз жанагы бүгүнкү келип айтып коелу деген себебибиз дагы KG Group компаниясы Имамидин Ташев Асамидинович мырзабыздын бизге 3 жылдан бери жардам берип келаткан кайрымдуулук иштери боюнча биз ыраазычылыгыбызды билдиргибиз келет. Бул коомдо абдан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар өз ордун таба албай, абдан жардамга муктаж. Биз Имамидин мырзага чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Рахмат, орозо байрамыңыздар менен дейт. Чоң рахмат сизге. Негизи Имамидин байке менен, Имамидин агай менен кантип таанышып калдыңыздар эле жана андан жардамды өзүңүздөр сурадыңыздарбы же бул нерсе кандай болду? KG Group курулуш компаниясы менен болгон кызматташтык жөнүндө кененирээк айтып берсеңиздер. Эми бул KG Group компаниясы курулуш тармагында абдан биздин Кыргыз мамлекетинде чоң ордун ээлеп калбадыбы. Андан кийин биз массалык маалымат каражатында бардык саясат жагында болсо аралашып жүргөндө биз мырзанын аты жөнүн угуп калып, ушундай кайрымдуулук иштерди, иш чараларды өткөрүп атканын
болуп калып биз катартылуу кайрылганбыз. 3 жыл болду. 3 жылдан бери ушул ороз айттарда, курбан айттарда биздин ушул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарыбызды кур кой бербей, ушул эт менен болсо, тамак, ысык тамак ашы менен, ушундай мына кече эле биздин 80ден ашык өзү 350 адамдарга берилиптир. Мен ошол күнү бошоп келе албай калдым, бирок менин адамдарыма, мына биздин коомдун мүчөлөрүнө 80ден ашык адамыбызга ошол ороз айтка эң жакшы продуктылар менен камсыз кылды. Биз сүйүнүчүн бөлүшүп баары абдан кубанычта болушуп, эми бул деген баягы 3000 сом пенсия менен 3000 сом Батирде жашашат, баардыгы толук кандуу жумуштары жок. Мына азыркы күндө бийлик бутактары баары эле билип турушат, баардыгына эле кайрылып атам. Анан ошондой учурда ушинтип 1 килограмм un берип койсо да бул кандай бул азык болот. Анан булардын жан дүйнөсүн да ойготуп атат да. Эми Имамиде мырзанын биз куруучу катары эле эмес, баягы бул кайрымдуулук жагында өзүн патриот адам катары, белгиликтүү адам катары ушул алган тарбиясы же болбосо өзүнө бир ушундай милдет катары белгилеп алган экен. Ушул жылда бизге биздин эле фонддун адамдарына эмес, канча аз камсыз үй бүлөлөргө, жанагындай көп балалуу энелерге, жаш энелерге, мына азыр жакында 4 бала төрөгөн энеге дагы бир батир беребиз деп турушуптур. Жакында ремонту бүтсө эле беребиз деп атат. А былтыр болсо дагы батир эне жаш балалуу, жаш батир эне көп балалуу, ошолорго да бир батир берип, комиссия аркылуу берилген билем, катышканбыз ал жакта дагы. Эми мындай Имамиде мырзанын мындай кайрымдуулук жаатындагы иш чаралары абдан көп негизи. Абдан эми айта жүрүшүбүз керек негизи. Жакшыны жакшы дешибиз керек. Туура айтасыз. Жакшы экен. Негизи KG Group курулуш компаниясынын көрсөткөн көмөгү жөнүндө биз дагы толук маалымат ала алдык деп ойлойбуз. Бирок сиздердин кайрымдуулук фонд жөнүндө, Укмени кайрымдуулук фондунда кандай пландар бар, алда койгон максаттарыңыздар менен бөлүшүп өтсөңүздөр? Биз деген эми азыр ушул мамлекеттин эсебинде эмеспиз. Биз баягы жеке болгон үчүн, абдан биз жаңы ачылгандыгы үчүн, жада калса биздин азыр кеңсебиз жок, офис деп коебуз. Ушул маселебиз да чечилбей азыр. Баардык ошол мүлк фондуна, баардык ушул мамлекетке кайрылып атабыз, мэрияга кайрылып атабыз. Ошонубузга карабастан, өкмөттү күтүп отурбастан, өз аракетибизди кылып, дыйканчылык менен баардык бийлик бутактарына кайрылып, биздин ошол жогору жакта турган бийлик бутактарында турган чечүүчү адамдарыбызга кайрылып, ушул иш менен камсыз кылуу боюнча мына жакында эле өткөнкү жумада вице-премьер-министрге кирип чыктым. Ушулардын баарын жумуш менен мына жашылдандыруу, зелень строй деп коет, ал жака да кирип чыктым. Ал жака да 10 баланы жумушка кабыл алып атат. Ушинтип анан алардын балдары мектепке кириш керек. 4 баласы алды, кийинкилери 2 баласы менен ушинтип батирден батирге көчүп, абдан бар социалдык жактан өтө муктаж, абдан жардамга муктаж болуп турушат. Ошонун баардыгын өзүбүздүн күчүбүз менен ушул баягы убактыбызга жараша чечүүгө аракет кылып келатабыз. Калганы мында ушундай Имамиден мырзабызга окшогон адамдардын көмөгү, жардамы, кеңеши менен ушинтип күн өткөрүп келатабыз. Анан негизи алдыңкы пландарыбыз ушулардын баарын балдары да тегиз ушул сиз ырактуу, биз ырактуу тең укукта болсо, укуктары тебеленбесе деп суранат элек да. Эми ошонун аракетинде иш болуп атат. Жумушка киргизүү боюнча, балдарына билим берүү боюнча, ушулар деле ушул баягы толук кандуу үйлүү болушса дейм, баардык адамдар сыяктуу. Анан эми ушул ороз айында мындай жардамдарды алып отурса, биздин балдарыбыз, кыздарыбыз сүйүнүчүн бөлүшүп сиздерге келип калдык. Туура айтасыз. Биздин берүү сиздер үчүн кандайдыр бир көмөгүн көрсөткөн көпүрө болсун деп айтып өтөлү. Биз дагы чоң рахмат сиздердин келип бергениңиздер үчүн, өзүңөрдүн кылып жаткан ишиңиздер менен бөлүшүп дегендей, KG Group курулуш компаниясы жөнүндө дагы ойлоруңузду айтып өттүңүз. Коомдук фондуңуз өнүгө берсин. Рахмат. Алга карай жүрө берсин. Чоң рахмат сизге. Албетте, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз дагы жеке билдирүү катары айтып өтөлү. Негизинен эле өлкөбүз жардам берем деген, жардам бергиси келген адамдарга аябай бай. Сиз дагы балким дал ушул фондко, Укмени коомдук кайрымдуулук фондуна жардам бергиңиз келип калса, эжекелер менен байланышсаңыздар болот. Ал эми НТС телеканалы өзүнүн эфирин улантат, таң шоула берүүсү. Алдыңкы мүнөттөрдө дагы кызыктуу маалыматтар, коноктор болмокчу.